калкынын саны боюнча Бишкектен кийинки экинчи орунда турган Кыргызстандын шаары. Шаар калкынын саны 265 миң адамды түзөт. Ал эми бейрасмий маалыматтар боюнча экинчи борбор калаада калктын саны 1,5 миллиондон көп. Ош шаарына 12 аймактык кеңеш жана 1 айылдык аймактык башкармалык карайт. Шаарда кыргыздардан тышкары орус, өзбек, түрк, татар, уйгур, тажик жана башка улуттар жашайт. Жыл жаңырары менен Ош шаарына жаңы жетекчи келди. Айтмамат Тентибаевич Кадырбаев Ош калаасын өнүктүрүү үчүн ишке киришээр менен эле мыйзамдуулук, ачык айкындуулук жана эл менен тыгыз иштешүүнү негизги принцип катары бекитти. Ош шаарында быйылкы жылы Кыргыз-Кытай биргелешкен 3 чоң завод ишке киришти. Алардын бири гипсокартон чыгаруучу Fortress компания ишканасы. Заводдун курулушуна 105 миллион сом өлчөмүндө инвестиция тартылып, суткалык өндүрүмдүүлүгү 3,5 миң даана гипсокартон листин түзөт. Аны менен катар 150 жумушчу оруну түзүлдү. Ош шаары боюнча жалпы 800гө жакын жаңы жумушчу орундарынын түзүлүшү пландалууда. Кыргыз-Кытай кызматташтыгын бекемдеген дагы бир ишкана түзүлүп, өз продукциясын чыгара баштады. Ал Jinmei заводу. Бул өнөр жай Ош шаарынын экономикасын бир баскычка көтөрдү. Алдын ала эсептөөлөр боюнча шаардын казынасына айына 2,5 миллион сомдон жергиликтүү бюджетке салык төлөйт. Күнүнө 700 даана кир жуучу машина чыгарган ишканада жергиликтүү тургундар 150 иш орундары түзүлүп, жумушсуздук көйгөйү четинен кыскарууда. Курулуштагы ири долбоор эстакада көпүрөсү. Каражаттын жоктугунан токтоп калган курулуш объектиси Россия грантынын эсебинен кайра жанданды. Энергия объектилерди капиталдык куруу жана реконструкциялоо боюнча кошумча жогорку кубаттуулуктагы 10 даана көмөк чордондор коюлуп, 12 даана трансформаторлор алмаштырылды. Ошондой эле 2 даана 40 мегаватт ампер, 2 даана 16 мегаватт ампер жана 75 ар түрдүү кубаттуулуктагы трансформаторлор коюлду. Жапалак айылдык башкармалыгындагы Качыбек, МТФ айылдарында жаңыдан электр мамчалар орнотулуп, жаңы трансформаторлор коюлду. Шаардын так ортосунда турса дагы саркынды суу тазалоочу системасы жок Исанов жана Курманжандатка көчөлөрүнүн жашоочуларынын бул көйгөйү чечилип, канализация тартылды. Ош суу канал муниципалдык ишканасына быйыл 24 миллион сомдук атайын техника берилди. Жылуулуктан четтетилген 45тен ашуун көп кабаттуу турак үй жана 27 үй бүлөлүк жатакана кайрадан борбордук жылуулуктуу үйүнө улаштыруу толугу менен мамлекеттин эсебинен бекер жасалып берилди. 15 модулдук от казандар Орусиядан алынып келинип, зарыл жерлерге орнотулган. Жаңы мобилдүү от казандар отунду үнөмдөө керек деп кадимки от казандарда эле жылуулук иштеп чыгууга мүмкүнчүлүгү бар. Шаар жетекчиси мындай от казандарды кийинки жылдары көбөйтүүнү пландоодо. Быйылкы жылы таза суу менен камсыздоо иш аракети да колго алынды. Алсак Платина суу тосмосун, Озгур айылындагы Озгур суу тазалоочу станциясы, иштеп жаткан жана Кирпичный Кичи районунда курулуп жаткан жаңы көлөмү 6000 метр куб резервуарлардын 2 даана, Озгур суу тазалоочу бекетиндеги станциянын кайрадан куруу иштери жүрдү. Аталган долбоордун жумуштарынын соңунда шаарды таза суу менен камсыз кылуу жакшырып, Ак Тилек, Керметоо, Сулаймантоо жана Жапалак Кичи районундарында суу үзгүлтүккө учурабайт. Акбура, Достук, Курманжандатка Кичи райондорунда суунун тазалыгы жогорулайт жана шаардын калган райондорунда жаандан кийин таза суу менен камсыз кылуу жакшырат. Бул үчүн жалпы 22 миллион АКШ доллары суммасындагы акча каражаты жумшалмакчы. 2016 жылы Ош шаарында таза суу маселеси толугу менен чечилет. Шаарды жашылдандыруу жана көрктөндүрүү да көңүл сыртында калган жок. Гүл уруктарын сырттан алып келүү бара тартпай быйыл Ош шаарынын өзүндө эле ээн талага питомник уюштурулуп, ага суу чыгарылды. Кала казынасын бир топ үнөмдөө менен көрктөндүрүү жашылдандыруу ишканасы чоң ийгиликке жетишти. Мындан тышкары калааны көрктөндүрүүдө алгылыктуу иштер аткарылып, шаардыктардын эс алуусу үчүн жакшы шарттар түзүлдү. Буга чейин каралбай калган таштандыга айланган космонавттар сейил багы реконструкцияланып, шаар күнүндө пайдаланууга берилди. Калааны таштандылардан арылтуу үчүн да жигердүү иштер жүрүүдө.
Быйылкы жылы 665 таштанды таштоочу контейнерлер, 13 кузов контейнерлер алынды. Ош тазалык ишканасына быйыл 10 миллион сомдук атайын 5 техника сатылып алынды. Коопсуз шаар долбоорунун алкагында түнкү жарыктандыруу колго алынды. Шаардын 13 километрге жакын жери түнкү жарыктандырылды. Алар Ленин, Ак Тилектин 11-көчөсү, Амур Темур көчөлөрү. Ага улай эле шаардын так ортосунда жайгашкан Борбордук Сулайман Тоо мечитине да түстүү жарыктуу шамдар коюлду. Разаков проспектисине жаңы 5 жол чырактар объектилерди жана видео аппаратураларын орнотууга Япония өкмөтүнөн 16 миллион сомдук грант тартылып, тиешелүү иш-аракеттер жүргүзүлүп жатат. Жол чырактары жана видео байкоолор жол кыймылын көзөмөлдөө жана жолдогу эрежелерди бузууларды каттоо максатында коюлду. Жалпысынан Ош шаарындагы 7,3 чакырымга созулган Касымбеков көчөсүнө 18 даана жол чырагы орнотулду. Октябрь айында Касымбеков жана Разаков көчөлөрүндө 21 даана видео байкоо орнотулган. Аталган жабдуулар 304 миң АКШ доллары суммасындагы Япония грантынын негизинде коюлууда. Андан тышкары Кытай грантынын эсебинен Монуев көчөсүнө, Масалиев проспектисине да видео байкоо коюлду. Шаардын 4/1 бөлүгүнө видео байкоо коюлду. Калаада коопсуз шаар долбоорунун иши мындан ары улана бермекчи. Учурда мектептерге интернет булактары уланып, акылдуу доскалар коюлду. Келечек планда Ош калаасын өнүктүрүү, социалдык экономикалык абалын көтөрүү, инфраструктурасын жакшыртууда бир топ ишенимдүү кадамдар бар. Калаадагы саясий туруктуулук, пландалган иштерди аткарууга кепилдик берип, калаанын жашоо шартын өзгөртүүгө өбөлгө түзмөкчү. Ош шаарындагы автоунаа тыгындарды азайтуу максатында айлампа жолду куруу үчүн азыркы учурда бир нече долбоорлор сунушталууда. Алардын бири Бишкек-Ош автоунаа жолундагы Амур Темур аймактык кеңеши аркылуу Озгур айылына чейин түшүп, Курманжандатка аймактык кеңешине келип, Акбура дарыясы аркылуу Туран аймактык кеңешине чейин өтүүчү жол. Эгер бул долбоор ишке аша турган болсо, бул кезге чейин Акбура дарыясы аркылуу көпүрөнүн курулушунда жана суунун эки жагында эч кандай сүрдүрүү иштери жүргүзүлбөйт. Анткени бул аймактагы жерлердин баары муниципалдык менчикке карайт. Ал эми Туран аймактык кеңешинен ары дачный участкалар аркылуу Ноокат-Исфана жолуна чыгып кетүүчү жол да курулмакчы. Дачный участкаларынын жолдору да талапка ылайык салынган. Буйруса, жолдун курулушун кийинки жылдан баштоо пландалууда. Келечекте жергиликтүү жана республикалык бюджеттин жана инвесторлордун каржылоосу менен 1000 баатирлүү жаңы көп кабаттуу турак үйлөрдүн курулушу, Кыргызстан футбол федерациясынын футбол академиясынын Ош шаарында курулушу, электр энергиясын аз талап кылган, бирок кубаттуулугу жогору болгон заманбап жол чырактарды орнотуу, Манас Ата аймактык кеңешинде спорт комплексин куруу, Ош шаарында электрондук китепкананы ачуу, Ош шаардык балдар ооруканасын куруу иштери пландаштырылган. Эң башкысы, келечекте Ош шаарын электрондук шаарга айлантууга болгон күч-аракеттер жумшалууда.